Экинчи иши мен үстүмдөн жасаган жанагы мен аялым менен үстүмдөн. Эчтеке таппай мен үстүмдөн 23-жылдан бери эле аракет кылып жүрөттөр булар. Эме Ташиевде иш козгоймун деп. Ошонун эмесинен 6 том ар түрдүү ушактарды бардын жыйып алыптыр. Бүт бардыгын. 6 том кылып. Иштин маңызы сиз аялыңызды Гүлзат Жолдошованы депутат Ашимовага мыйзамсыз жардамчы кылып киргизип койгонсуз деп жазды. Анан канча 3.200.000 сом ошо менен мамлекетке зыян келтирди деп жазышты. Да, анан бул жерде дагы кызык да. Баягы мыйзамды бурмалаганы андай дегенде. Биринчиден бүт бардык мыйзамды мына азыр иш козголуп тудасты болуп азыр териштиргенде сотто эле билинип калды да. Бүт бардыгы мыйзамсыз экенчи булардын. Себеби деген биздин үстүбүздөн 337 берене менен Айжигитов өзүнүн кызматын кыянаттык менен колдонуп, аялыны мыйзамсыз ишке киргизди деп атпайбы. Эгерде сиз өзүңүзгө жардамчы болуп атсаңыз, анда айтса болот эле да. Өзүнүн жакын тууганын аялын өзүнө. Анан кийин ал жерде эч кандай мыйзам бузуу болгон эмес да. Ал мага эмес, Ашимовага эме болгон да. Доомат болмокто. Доомат койсо Ашимовага доомат коюш керек эле да. Сен ушундай кылыпсың деп. Анан бул жерде экинчисиден мен аялым тем более ал должности помощник депутат деген вообще технический должность. Мамлекеттик кызматкер эмес. Жок, мамлекеттик кызматкер, бирок эч кандай неме материальный же болбосо башка жактан эч кандай эмеси жок да. Жоопкерчилиги жок ал кишинин. Жөн эле технический работник, жөн эле эмени аткарган. Ошондуктан ал 337 берененин кыянаттык менен колдонгон деген берененин вообще субъект эмес. Мен да анын субъект эмесмин. Себеби деген булар мен үстүмдөн күнөө коюп атканда жанагы мамлекеттик жана муниципалдык кызмат жөнүндөгү мыйзамдын негизинде 15-беренесинде жазылып турат да, что значит жакын туугандар бирге биринин эмесинде бир жерде иштеп, бирге бири баш ийген эме болбойт, болбойт, тыюу салынат деп. Бирок ошол эле мыйзамда 5-беренесинде жазып турат, бул мыйзам президентке жана жогорку кеңештин депутаттарына тиешеси жок деп турат. А тергөө ошол мыйзамга такаган. Именно ошол мыйзамга такап атпайбы, ушуну бузган деп. Ал жерде ошол эле беренде айтып атат. Президентке жана эменин жогорку кеңештин депутатына эч кандай тиешеси жок бул эменин деп. Себеби деген ошону менен мен ал беренеге эч кандай тиешем жок. Мен субъект эмесмин даже. Шуну атасыңарбы? Юрист катары билем, кылмыштын субъективная сторона, объективная сторона. Субъект, то есть мага вообще тиешеси жок, менин үстүмдөн койгон күнөөгө вообще тиешеси жок. Вот ошондуктан буларга ошону мен айтып атам. Силер ушундай деп атасыңар, силер могу законду өзүңөр бузуп атпайсыңар. Бул жерде тиешеси жок турса, тиешеси бар деп могу менен эме кылып атасыңар. Деп ошентип эме кыл. Анан эми негизгиси эле ошол да, майда чүйда кылып туруп мен мисалы булардын мыйзамсыз экенине баягы биринчи инстанциядагы сотто, 1-Май сотунда, райондун сотунда, ал жерде мен 20 барак кылып, негизги эле мыйзам бузуулардын фактыларын 20 барак кылып туруп бердим да. Бул мыйзамсыз мунун бардыгы депчи. Анан кийин буларда күбө базасы жок вообще эле. Далил базасы жок эч кандай. Динара Ашимова өзү сизге көрсөтмө бериптирби? Бериптирби? Кан мени кыйнап же эмне дептир? Жок, ал жерде мени дейт эме кылды, анан мен ага жок дей албадым деген мааниде бериптир да. Анан кийин бул кандай мен ал киши менен мындай да, мыйзамда мындай да, эгер ал киши менен материалдык жагынан көз карандуу болсо, же жумуш жагынан көз карандуу болсо, же дагы бир алдыңызда иштесе, бир көз карандуу болсо, ошондо айтса болмок да. Ушундай деп. Бул жерде ал киши не то, что материалдык ал менен он эсе бай киши ал. Эч кандай зависимость. Анан кийин мен эле депутат. Тем более фракциянын башчысы отуруп отурса, мен өзүм колдоп аны фракциянын башчысы кылдым аны.
Мындай тергөө болуп атканда жана очный ставка бул жерде кылдыбы? да очный ставка да жок да. Очный ставка Очный ставка жок. Анан кийин жанагы эмеде карабайсыңарбы? Ишти, значит, 1-2 апрелде 1 апрелде козгоптурлар. А мени суракка 29 апрелде чакырып атпайбы.